Садыр Жапаровго кыргызстандыктардын 80% ишенет. Сурамжылоонун жыйынтыктары. Элдин өлкөнүн жаңы жетекчилигине ишеним деңгээли жогору. Бул тууралуу М-Вектор изилдөө компаниясы жүргүзгөн сурамжылоодо айтылат. Сурамжылоого катышкандардын 80% президент Садыр Жапаровго ишенерин айтышкан. Буга ишеним арткандар дагы, толугу менен ишенгендер дагы кирет. Мамлекет башчысы берген убадалардын аткарылышына таптакыр ишенбегендердин үлүшү 6% түзгөн. Респонденттерге аркандай уюмдарга жана мамлекеттик органдарга болгон ишеним деңгээли жөнүндө дагы суроолор берилди. Алдыңкы үчтүккө армия 72%, диний уюмдар 53% жана өкмөт 53% кирген. Суралгандардын көпчүлүгү саясий партияларга ишенбөөчүлүк көрсөтүшөт 70%, 69% парламентке, 61% сотторго, 51 прокуратурага жана 47 милицияга ишенбейт. УКМКга 49% ишеним берилген. Булак Назар Ньюс Кейчи. Айгүл Жапарова Баткенге эмнеге барды? 12-июлда Кыргызстандын 1-айымы Айгүл Жапарова Баткен облусунун Максат жана Актатыр айылдарында, убактылуу чатырларда жана тез куралчу үйлөрдө жашап жаткан үй бүлөлөрдүн абалы менен таанышты. Бул тууралуу журналист Элнура Кулиева соц баракчасына жазды. Эң оор учурларды баштан кечирген, карапайым эл менен баарлашып, ал жай сурашып баргандык, бул камкордук, оор сыноолорду, кыйынчылыктарды сабырдуулук менен жеңип жаткан Баткен элине 1-айым өз ыраазычылыгын билдирди, дейт журналист. Булак Назар Ньюс Кейчи. Айрым ою бузуктар Ташиевди бийликке сын айткандарды четинен камакка алууга батынган монстр катары көрсөтүүгө үлгүрүштү. УКМКнын төрагасы Камчыек Ташиев аз күн мурда маалымат жыйынын өткөргөндө мамлекет башчысына жана башка чоң кызматтарда тургандарга жала жаап, мазактагандарга, эл арасына жалган маалыматтарды таркатып, радикалдык аракеттерге, өңкөрүш-төңкөрүштөргө чакыргандарга карата тийиштүү чаралар көрүлөрүн айтты. Бирок айрымдар ушуну эле күтүп жатышкандай, Ташиевдин айткандарын башка өңүттөн, тагыраагы сөз эркиндигине, демократияга каршы басым-кысым, оппозициядагыларды ормон опуза менен коркутуп үркүтүү катары көрсөткөнгө катуу аракеттерди кылышты. Алардын бирлери Ташиевдин айтканын чындап эле башкача түшүнүп, ошондон улам нааразы болуп жатышса, экинчилери УКМКнын башчысынын айткан дегендерин атайлап, өздөрүнө ылайыктуу маани мазмунда бурмалап, күчөтүп, Ташиевди социалдык тармактарда жогорку бийликке сын айткандардын баарын четинен камакка алууга батынган монстр катары көрсөтүүгө үлгүрүштү. Бирок Камчыек Ташиев демократияны жана сөз эркиндигин чектөө жөнүндө бир нерсе айттыбы. Анын айткандарына кун коюп угуп көрсөк, ал соц тармактарда чуу салгыдай эч нерсе айткан эместигине күбө болосуң. Булак Назар Ньюс Кейчи. Кредиттик компания 200 000 сом үчүн 91 жаштагы кемпирдин 17 миллион сомдук үйүн алган. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов чакан кредиттик компаниянын курмандыгы болгон 91 жаштагы Керейс Омуровага жардам берди. Бул тууралуу муниципалитеттин басма сөз кызматы билдирет. Жалпыга маалымдоо каражаттарында 91 жаштагы Оморова үй бүлөсү менен кредиттик компаниянын курмандыгы болуп, натыйжада үй жайсыз калганы тууралуу маалымат тараган. Маалыматка ылайык, ал жардам берүүнү өтүнүп, Кыргыз Республикасынын президентине кайрылган. Кече 13-июлда Кудайбергенов аталган окуя ЖМКларга жарыялангандан кийин дароо чоң апа менен жолугуп жардам берген. Ага убактылуу турак жай, материалдык жардам, биринчи керектелүүчү буюмдар жана сатылып алынган тамак аш берилди. Аталган маселе шаар башчысынын өзгөчө көзөмөлүнө алынды. Булак медиа центр Кейчи. Ошто кайра шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Ош шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, 5 партия аймактык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Бул тууралуу Улуу журт партиясынын өкүлү Мирлан Орозбаев Спутник агенттигинин кабарчысына билдирди.
Арызды алдын ала жыйынтык боюнча мандат албай калган Келечек БДШ, Нур, Улуу Журт, Бүтүн Кыргызстан жана шайлоо алдында тизмеден чыгарылган Ынтымак партиясы жазган. Аталган партиялардын өкүлдөрү 11-июлда өткөн шайлоодо мыйзам бузуулар көп катталгандыгын, ар бир партияда далилдер бар экенин айтууда. Ал эми Ош аймактык шайлоо комиссиясы аталган партиялардын талабы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Белгилей кетсек, Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн кайра шайлоого 8 партия катышты. Алгач 9 партия катталып, бирок 10-июль күнү БШК добуш сатып алуу аракетин көрдү деген негиз менен Ынтымак партиясын жарыштан четтеткен. Баштапкы жыйынтыкка ылайык Ата журт Кыргызстан 32,61, Биздин Кыргызстан 31,59, Улуттар биримдиги 14,82, Бир бол 7,38% добуш алган.